23-июлга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев УКМК тарабынан кармалганын анын орун басары Улан Батыров клубко тастыктады. Атайын кызмат азырынча бул боюнча маалымат бере элек. Буга чейин турмуш басылмасы өздүк булактарына таянып, Абыкеев УКМКга ынтымак айыл аймагындагы жерлердин сатылышы боюнча суракка чакырылганын жазган. Ал эми 19-июлда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Оштогу селдин кесепеттери боюнча жыйында Кара Суунун жаңы арык айыл аймагында 1000 чек 50 000 сомдон 300 000 сомго чейин сатылганын, эгер акимдин тиешеси болсо, ал дагы кармалышы керектигин айткан. Темирболот Абыкеев Кара Суунун акими болуп 2023-жылдын декабрында дайындалган. Ага чейин Оштун Чоң Ала районунун акими болуп иштеген. Ош шаарында митинг өткөрүүгө тыюу салынды. Ош шаардык сотуна клубко билдиришкендей, чечимди сот 28-июнда шаар мэриясынын кайрылуусу боюнча чыгарган. Соттун чечимине ылайык 2024-жылдын 27-июнунан 31-декабрга чейин мэриянын алдында жана калаанын борбордук аянтында митинг өткөрүүгө болбойт. Митингдерди Мустафа Ататүрк атындагы паркта өткөрүүгө болот. Митингдерге тыюу салынганы кечээ Оштун борбордук базарында иштеген соодагерлер базарды көчүрүүгө каршы чыкканда белгилүү болду. Бул митингде милиция 4 кишини кармаган. Митингдерде тыюу Бишкекте дагы бар. Кала борборунда 2 жылдан ашык убакыттан бери митинг өткөрүүгө болбойт. Акыркы сот чечимине ылайык тыюу 2024-жылдын 30-сентябрына чейин күчүндө болот. Бишкекте митинг өткөрүүгө биринчи жолу 2022-жылдын март айында Орусиянын элчилигинин жанында Украинага колдоо көрсөтүү максатында өткөн согушка каршы бир нече акциядан кийин тыюу салынган. Ошол учурдан бери сот тыюуну 3 ай сайын узартып келет. Ош Ноокат унаа жолунда 2 унаа кагышып, жубайлар каза тапты. 3 киши ооруканага түштү. Маалыматты клубко 23-июлда Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн тастыкташты. Маалыматка ылайык, окуя 21-июлда саат 17:20 чамасында Ош Ноокат жолундагы Жапалак айылында болгон. Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа жолдун каршы телкесинде келе жаткан Toyota Avensis үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен Гүлистан айыл аймагынын тургундары Toyota Avensis унаасынын 70 жаштагы айдоочусу жана анын жубайы окуя болгон жерде каза тапкан. Ал эми 3 жүргүнчү денесинен жаракат алып ооруканага жеткирилген. Алар бир үй бүлө мүчөсү болушкан. Москванын тергөө комитетинин Telegram каналы киши өлтүрүү үчүн кол салуу беренеси менен 22 жаштагы кыргызстандык кармалганын билдирди. Ведомство шектүүнүн кыз кишиге кол салып жатканын видеосун жарыялады. Ал көчөдөн өтүп бараткандар мед жардамга кайрылышкандыктан кылмыштуу ниетин аягына чыгара алган эмес. Жабырлануучу тез арада шаардык ооруканага жаткырылды деп билдирди тергөө комитети. Кылмыш 22-июлда Москва шаарынын түштүк батышындагы соода борбордун жанында жасалган. Ал кызга кеминде 3 жолу бычак сайган. Кактус медиа жабырлануучу анын жубайы экенин жазды. Президент ишкерлер менен инвесторлорду коргоону күчөткөн мыйзамга кол койду. Мыйзам менен кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар жөнүндө кодексине жана кылмыш жаза процессуалдык кодексине тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилди. Документке ылайык кылмыш жаза кодекси мыйзамдуу ишкердик ишмердүүлүккө тоскоолдук жаратуу үчүн жоопкерчиликти караган жаңы берене менен толукталды. Ошону менен бирге ишкерлер жана инвесторлорго карата бөгөт коюу чараларын колдонуу жөнүндө маселени кароодо соттор биринчи кезекте электрондук билериктерди, электрондук байкоо жүргүзүү, күрөө же үй камагын колдонууну кароого милдеттүү болот. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. УКМК Айчүрөк Сум соода борборунун ээси Анвар Маметовго карата кылмыш ишин токтотту. Мамлекеттик комитеттен Маметов, Габбазов 16-июнда Кыргызстанга келип, анын активдүү катышуусу менен тергөө органдары бир катар тиешелүү тергөө укчам иш-чараларды жүргүзүшкөнүн билдиришти. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча Маметовго мурда коюлган айыптар анын уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө жана каржылоого тиешеси жок болгондуктан алынып, ага карата сотко чейинки өндүрүш токтотулду деп белгилешти УКМКдан. 2023-жылдын ноябрында УКМК Маметовду эл аралык издөөгө жарыялаган. Ошол учурда УКМК Маметов Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылаган жана кылмыштуу киришелерди мыйзамдаштыруу менен алектенген деп маалымдашкан. Ага карата уюшкан топтор жана кылмыштуу коомдоштукту каржылоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Маданият министри күйөөсүнүн колунан ажал тапкан Рахиманын уулдарын музыкалык мектепке киргизүүнү убадалады. Маалыматты 22-июлда коомдук ишмер Ассоль Молдакматова соц тармактагы барагына бөлүштү. Уулунун музыкалык карьерасы тууралуу кыялданган Рахиманын трагедиялуу окуясын министр Алтынбек Максутов менен сүйлөшүп, маркумдун уулу Медердин жана инисинин келечегин талкууладык. Министр бир туугандар Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатына билим алат деп убада кылды, деп жазды Молдакматова.
Ошондой эле Молдокматова маркумдун үй бүлөсүнүн өтүнүчү менен Медердин аткаруусундагы апа жөнүндөгү ырга клип тарттырууну демилгелеген. Анын бет ачары 22-июлда кабар агенттигинде болду. Ырды Медер өзү тандаган. 34 жаштагы Рахима Айкынбаеваны үстүбүздөгү жылдын апрель айынын башында күйөөсү өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн. Ал 3 баласын жалгыз тарбиялап келген. Алар азыр Рахиманын эжесинин колунда. Лейлек районунун 9 булак айыл өкмөтүнүн айыл башчысы Сардарбек Темирбаев кызматынан бошотулду. Райондун акими кол койгон буйрукта ал ишенимди жоготкону үчүн кызматтан алынган. 5-июнда Темирбаев мас абалында унаа башкарганы үчүн протокол түзүлгөн. Материалдар Лейлек райондук сотуна өткөрүлүп, 14-июнда айыл башчы укук бузганын мойнуна алган. Сот аны 3 суткага камакка алуу чечимин чыгарган. Бишкек мэриясы автоунааларды көчөгө кезек менен чыгарууну сунуштады. Мэрия тиешелүү мыйзам долбоорун 22-июлда коомдук талкууга койду. Ага ылайык, эгерде унаанын мамлекеттик номуру төмөндөгү сандар менен аяктаса, аталган күндөрү унааны башкарууга тыюу салынат. 1 жана 2 дүйшөмбү күндөрү, 3 жана 4 шейшемби күндөрү, 5 жана 6 шаршемби күндөрү, 7 жана 8 бейшемби күндөрү, 9 жана 0 жума күндөрү. Эрежени бузган жеке тараптарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айып салынат. Чектөөлөр ишемби, жекшемби жана жумуш эмес майрам күндөрүн кошпогондо күн сайын 7:00-дөн 21:00-га чейин иш күндөрү күчүндө болот. Тыюу атайын нөөмөт жана коомдук унааларга жайылтылбайт. Мэрия аталган чараларды көрүү Бишкек жана Ош шаарларынын унаа жолдорун күн сайын болжол менен 20%га жеңилдетүүгө алып келет деп эсептейт. Мэриянын 1-июнга карата маалыматы боюнча Бишкекте 600 миңден ашык унаа жүрөт. Алардын ичинен 150 миңи чет элдик унаалар. Ошол эле учурда шаар жолдорунун өткөрүү жөндөмдүүлүгү 350 миңге жакын. Мэрия ошондой эле изилдөө жүргүзгөнүн. Ага ылайык айдоочулардын 52%дан ашыгы автоунаада жалгыз, 33% бир жүргүнчү менен. Ал эми Бишкек шаарынын тургундарынын 3,2% гана 3 же андан көп жүргүнчүсү менен жүргөнүн билдирди.